базарларда баа көтөрө беришти да. Азыр бизде бүгүнкү күндө биздин картошканын көлөмү бар. Биз мына кече алдык, Issik көлдө, Чоң Алайда, Нарында, Кеминде көлөмдөр бар, жетиштүү көлөмдөр. Дыйкандардын азыркы учурда кампаларда турат. Алар 35 сомдон 40 сомдон бар. Бирок алып саткан адамдар 75 сомго чыгарып алышты. Мына мисалы кече Ош шаарында кече эртең мененки баасы оптом картошканын 60 сом болуп аткан экен базарда. Биз мына иш-чаралар жүргүздүк. Кечкурун саат 4-төрдө мага маалымат берди, оптовый баасы 49 сомго түшүп кетти. Бирок бул жерде бир нерсе айтып кетет элем мен. Ушул базарды иштеп аткан, алып сатуу менен алектенген адам ишкерлерге ортодогу кошумча бааны ашпаш керек. Эмне үчүн дегенде азыр эгерде ушундай боло берсе, биз мына кече дагы экспорттун тыюу боюнча да жөнүндө карадык, биз маселени карадык. Бирок эң негизги дагы маселени биз дыйкандагы баа түшүп кетип, дыйкандагы жартатпаш керек. Ошон үчүн бир орто бааны таап дагы ушул боюнча иштеп атат азыр. Биз мына сиздерге айтып коелук, биз азыр кайсы региондордо эгерде баа көтөрүлүп кетсе, биз ушага киребиз. Баа киребиз, картошканы апарабыз, бааны чүртөбүз. Бирок дыйкан, биздин дыйканыбыз күйбөш керек. Дыйкан өзү жакшынакай баада сатыш керек.